Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Дыйканбаев, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын Баткен шаарында жайгашкан 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын командири полковник Пазылов баштаган өздүк курам катышты. Жолдош генерал-майор, Баткен облусунда жайгашкан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 12 куткаруучусу Боордош Түрк элине авариялык куткаруу иштерине жардам берип, өз мекенине тез окуя кайтты. Топтун жетекчиси Улукбек Мужоев. Ал эми облус жетекчиси куткаруучулардын өзүнө саламаттык каалоо менен бирге жоопкерчиликтүү, түйшүктүү кесипти аркалаган ар бир куткаруучуга ыраазычылык билдирди. Жакшы барып келдиңерби? Жакшы, саламатта келдиңерби? Биздин мамлекетибиз аябай жакшы жардам көрсөттү. Өзгөчө кырдаал министрлиги ушуну координировать этип, баарын уюштуруп, мына сиздер дагы жөн турбай Баткен жеринен биздин эр азаматтар барып ошол жерде Түрк элге жардамыбызды берип келди. Баарыңар эсен аман Баткен жерине кайтканыңар бул биз үчүн чоң сүйүнүч. Түркия мамлекетине издөө куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн облус аймагынан куткаруучу барган. Алар алдын ала моралдык, психологиялык жана физикалык жактан текшерүүдөн өткөн соң жөнөп кетишкен болчу. Биз 198 жарандын денесин үй бүлөлөрүнө тапшырдык. Каза болгон жарандардын денесин 198 жарандыкын тапшырдык. Анан 8 жаран тирүүлөй жаранды табып туугандарына өткөрүп бердик. Кесиптешим айтты эле. Бул дүйнө 1 минутталык эле экен да. Бардык жарандар 1 минуттан ичинде эле каза болуп калганчы. Алар уктаган жеринен эле кеттичи. Бири качып аткан, бири уктап аткан болгон, бири көчөдө болгон, бардыгы каза болуп калды. Ошолорду көрүп биз аябай таасирлендик. Көпчүлүк кызынан, баласынан, ата-энесинен, жашынан ажырап калды. Ошолорду көрүп аябай бир ооруп дагы да болсо көп жардам бергибиз келди, бирок айла жок. Уже кайтышка мажбур болдук. Жумуш аяктады ал жакта. Андан соң облус башчысы куткаруучулар менен жеке баарлашып, аскердик милдетин аткаруудагы күжүрмөн даярдыгы жана көрсөткөн эрдиги үчүн алкыш барагын тапшырды. Ар бир эмгегиңерди биз баалайбыз. Ошон үчүн мына азыр сиздер чоң бир мамлекеттин жумушун аткарып келдиңиздер. Биздин түрк боордош элдерибизде көптөгөн жардамдарды көрсөтүп келдиңиздер. Ошон үчүн чоң дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды айтабыз. Шарлота Эшматова, Бермит Манасова, Жорубек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Куткаруучулардын атынан ушундай жылуу кабыл алганыңыздар үчүн, көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн өтө чоң ыраазычылык билдиребиз.